Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, жалпыңыздардын 21 март Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн биз да Оштоо телеканалы өнөр программасы Ноорус майрамынын урматына майрамдык чыгарылышыбызды баштайбыз. Бүгүн биздин куттуу студиябыздын таланттуу, сыйлуу меймандары бар, агаларыбыз, апаларыбыз жалпылап айта турган болсок, Ош облусу Карагулча районуна караштуу Улайтала айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн Аксамай шайыр апалар тобу жана мыкты таланттуу мырза агаларыбыз бар. Демек, бүгүнкү көрсөтүүбүздү майрамдык чыгарылышыбызды Кыргызстаныбызды, мекенибизди даңасалаган сонун бир чыгарма менен баштайбыз. Жалпы чыгармачыл инсандар 21 март Ноорус майрамы менен жалпы көрүүчүлөрүбүздү чогуу биргеликте куттуктап коелу. Кана келиңиздер. Ноорус майрамыңыз менен. Баракелде. Азаматсыздар, мен бул тарапка дал ушул топтун жетекчиси Ирсалат эжекемди жаныма чакыргым келип турат. Эжеке, келиңиз. Жалпы ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга келген апалар, агаларыбыз дагы студиябызга Кыргыздын ашканасында баалуу болгон азыктардан, даамдардан ала келишкен экен. Эми бул боюнча дагы азыр токтолуп өтөбүз. Ага чейин Ирсалат эжем, жалпы көрүүчүлөрүбүз менен амандашып, саламдашып алыңыз алгач, анан кийин азыктарга өтөлү. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге мына алдыбызда келе жаткан Кыргыздын улуу майрамы, Ноорус майрамы менен куттуктайм. Баарыңыздарга чың ден соолук, узак өмүр, эч нерседен кем болбогон, жакшы инсандар болуп, күлүп жайнап жүрөңүздөр. Кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы эчекем бүгүн студиябызга келгенде мына ушундай сонун азыктарды, Кыргыздын натуралдуу азыктарын алып келген экен. Жалпы көрүүчүлөрүбүз эми көпчүлүк таанып билет. Эми ара-арада балким эмнелерди алып келдиңиздер? Бүгүн биздин ашканабызда кандай азыктар бар? Ошолор жөнүндө бир аз көрүүчүлөрүбүзгө бир аз маалымат бере кетсеңиз эчекем да,
Келиңиз, мунусун мен колума алып турайын. Анда биринчи эле бул эмне? Кыргыз элинин эң улуу тамагы бул нан. Бул нан кыргыз элинин улуттук эң улуу тамагынын бири. Мейман келсе, куда сөөк келсе, жакшы карындаш уруп келсе, дасторконго нанды жайнатып тосуп алабыз. Ушу нан эң улуу тамактардын бири. Өзүңүз устисеңиз. Мынакей, андан кийин мына болсо, буюрса биздин кичинекей токошторубуз, Аха. Жалпы бизден келген конокторубузга дагы буюрса Эрсатижем азыркы учурда дал ушул нандан ооз тийип жаткан учуру. Негизинен ар бир нерсенин башын баштабыз болот, ооз тийип, анан ашканабыздан даамсат эмеспи. Мына жалпы көрүүчүлөрүбүзгө азыркы мезгилде чармачыл инсандарга жалпы нан ооз тийдирилип жаткан учуру. Андыктан дагы бир баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эмерселе теше келиңиз. Андан кийинки азыктар боюнча бир аз токтолуп өтөлү. Андан кийинки кыргыз элинин улуттук тамагы май токоч. Бул ысык бышырылган кезде кымызга салып жакшы жешет. Кыргыз элинин улуттук тамагы. Аябай сонун болот. Андан кийин болсо бизде Андан кийинки бул каттама. Бул да майга бышат. Бул да кыргыз элинин эң улуттуу, күчтүү, сыйлуу тамак нандарынын бири. Андан кийин болсо бул жака алып койсоңуз болот, Андан кийин болсо. Андан кийинки чагаты деп коет кыргыз элинде. Бул жалаң каймактан сүйкөлүп, жаң каймактан сүйкөлүп жасалат. Бул да кыргыз элинин улуу нандарынын бири. Курут менен ичкенде аябай сонун. Курут менен ичкенге, кымыз менен ичкенге абдан даамдуу да сонун. Андан кийин болсо мына ошо дагы бир бизде. Бул жупка деп аталат. Кыргыз эли илгертен мергенчиликке ууга чыгып, алыска жол тарткан мезгилдерде ушуну алыска жол азык кылып алып жүрүшкөн да. Муну суюк тамактарга, чайга салып ичсе, адамга топук берип, ток кармайт. Демек, май кошулбайт буга. Буга май кошулбайт, буга какталып казанга бышырылат. Андан кийин болсо бизде дагы Кыргыздын дагы бир сонун даамдуу тамагы турат. Андан кийин бул кыргыздарда кесме палоо деп коет. Бул унду жайып, кургатып, кууруп, анан картошка, жумуртка менен жасалат. Бул да кыргыз тамактарынын эң алгачкы тамактарынын бири. Андан кийин болсо, мунан өтө дагы асып азыктарын өтөлү. Бул ысык нан жабылганда сары майдан салып, мычкып жасалат, аты мычкыба. Бул дагы адамды ток кармайт. Балдарга берчүбүз. Андан өзүбүз деле жейбиз, чындаганда. Бул абдан даамдуу, анан кийин ток кармай турган кыргыздын тамактары бул да. Сонун. Андан кийин болсо, андан кийин бул талкан жүгөрүдөн жасалат. Жүгөрүнү кууруп, тегирменге тартып, анан муну жаңыдан тартылган каймактан кошуп туруп мычкып жасалат. Бул талкан мычкыма деп аталат. Бул дагы адамды ток кармаган тамактардын бири. Көрүүчүлөрүбүзгө да көргөзүп коелу. Талкан. Андан кийин болсо, кийинки кайсы азык боюнча кеп кылалы? Жер жарылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыккан мезгил азыр. Мына бээлердин алгачкы бээлер тууп, алгачкы жасалган кымыз. Бул кымыз кыргыз элинин эң сүйүктүү суусундуктарынын бири. Башта берейинби? Сиз баштасаңыз. Мынакей. Сонун. Быйылкы жылдын эсебинен биринчи кымыз ичип көрүшүм. Андан кийин бул айран. Айранды баарыңыздар билесиздер, сүттөн жасалат. Бул дагы кыргыздын улуттук суусундуктарынын бири. Бул сүттөн сүзмө жасалат. Бул дагы алыскы жолго азык. Куруттун башаты. Куруттун башаты. Ошол сүзмөдөн курут жасалат. Куруттан эзип, бул чыныда турат. Куруттун эзгендеги кыргызда малташа деп коет муну. Атала деп да аталат, ар кандай аттар бар. Андан кийин болсо, андан кийин ошол уй жаңыдан тууган мезгилде уузунан жасалат. Бул быштак, эжегей деп да койсо болот. Бул да кыргыздын улуттук тамактарынын бири. Баракелде. Кийинки тамагыбыз биздин каймак. Мына жаңы каймак тартылган. Бу да кыргыз элинин тамактарынын бири. Эң сонун тамактарынын бири десек да болот. Андан кийинки сары май. Бу сары май ден соолукка да жакшы, жегенге да жакшы. Мына курутка дагы, аталага дагы кошуп ичсе абдан сапаттуу тамак азыктардын бири. Ал эми бул болсо, менимче
Бул жарма атала деп айтылат. Бул буудайды кууруп, андан атала жасайбыз. Буга айран катыктап, сүзмө катыктап койсо да болот. Бул суусундук катары ичиле турган тамак. Эң кызыктуу мына болуп атат. Бул сутка окшош болуп турат. Эмне бул? Бул куруттан эзилет. Бул курут. Кыштын суук күндөрүндө, катык суук күндөрүндө курутту ысытып, сары майдан салып, ичип чыкса эртеден кечке курсак ачпайт. Мына сага. Мына кыргыздын нукра суусундугу булагы. Мына сага. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рисалат эжести орундукка чакырам. Рахмат. Анада урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Кыргыздын апалары, энелерибиз мына ушундай сонун азыктарды, таамдарды буйрукса биздин студиябызга да жайнап койгон учуру. Жана сүт азыктарынан эле канча көптөгөн сонун таамдар жаралган. Эми мындай кылалы, дароо чуу дегенде биздин Сурмаш эжекебиздин чыгармасына назарды аударалы. Сурмаш эже жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир ыр чыгарма бизден болсун анда. Азаматсыз мыктаткар болдум. Эми ардактуу көрүүчүлөр, биз куттуу студиябыздын сыйлуу меймандарын сиздерге жеке баарыңыздардыга бир-бирден тааныштырганга аракет кылалы. Биздин жаныбызда аккордеону менен кол ойнотуп жаткан Маматеминов Султан агайыбыз. Ошондон кийин арылда ары баса турган болсок, бизде шырылдак менен мыкты сонун мукам дүндөрү чыгарып жаткан Нуркеев Алтынбай агабыз. Ошондой эле мырзалар арасында 3-чү агабыз Насыров Үсөн агабыз. Ошондой эле эжекелерибизге өтө турган болсок, Боронова Гүлсина эжекебиз, азыр эле мыкты чыгарма аткарган Султанова Сурмаш эжекебиз, андан ары Капарова Айша эжекебиз, ошондой эле Сулайманова Чипар эжекебиз, андан ары Урмонова Ырыспы эжебиз жана дал ушул топтун жетекчиси Кожоева Ирсалат эжекебиз бүгүн студиябызда отурган учуру. Дагы бир эре жалпыңыздардын жазгы Ноорус майрамдарыңыздар менен куттуктайбыз. Мына маанайлар жакшы эжекелер? Баракелде азаматтар. Маанай жакшы болтуралы, сонун олтуруңуздар. Эми ушул таланттуу конокторубуздун жетекчиси биздин Ирсалат эжекеме суроо узаткым келип турат.
Сіздердің топтың түзүлгөнүнө канча убакыт болду? Качандан бери кызмат кылып келатасыздар? Топ боюнча бир аз токтолуп маалымат бере кетсеңиз. Биздин Аксамай Шайыр апалар тобунун түзүлгөнүнө быйыл 5-чи жыл болуп атат. Биз баарыбыз бир эле айылда турабыз. Баардыгынын шарты бар. Ырдакынга балдарыбыз баарыбызга убакытты бөлүп, шартты түзүп берет. Ошо ар кандай иш-чараларга катышканга тобубуз менен катышабыз дайыма. Айыл өкмөттүн деңгээлинде, райондун деңгээлинде катышып жүрөбүз ар кандай иш-чараларга. Элтер каналына келдик, КТРК каналына бардык Бишкекке. Анан дагы алдыбызда көп максаттарыбыз бар. Аны да Кудай убакыт көргөзөт. Ошо жакшы Кудай. Азыр топтун мүчөлөрү жалпы таланттуулар, баарыңыздар келдиңиздер буюрса студиясына, Ооба. Кийинки суроону мен ошол Султан агабызга узаткым келип турат. Мүмкүн болсо бизге микрофонду узатып койсоңуздар аябай сонун болот. Демек, мисалы үчүн көп түйшүктүн баары дал ушул кишиде десек болот. Анткени баарыңыздар менен ар кимиңиздердин үнүңүздөргө жараша даярданат, сиздер менен чогуу ар бириңиздер үчүн чыгармачылыкта даярданат. Негизи Султан ага ушул чыгармачылыкка келип, аккордеонду колго алып, кантип башталды, башатты? Анан бул апалар менен иштешүү сизге кыйын эмеспи? Ошо эки суроого. Негизи Кудай таалам ушул өнөрдө ата кылыптыр да. Бизге насип кылыптыр. Элдин, журттун жакшылыгына аздыр көптүр кызмат кылып келебиз. Кадимки эле ушул баягы айылда чоңойгон тоолук балдар сыяктуу эле мен деле айылда чоң ата чоң энем колунда чоңойгом. Мектепке барып, тиги мал карамай, ушундай тиричилик да айылдын тиричилиги. Ат чапмай, ушундай, ушинтип эле чоңоюп Кудай таалам ушул өнөрдү ата кылган экен. Ушу биринчи комуз кармап баштагам. Анан кийин жүрүп аккордеон ойноп ушинтип келе атабыз. Эми биздин негизи мен райондо иштейм, Каракоз районунда. Ошол элибиздин, журтубуздун жакшылыгына аздыр көптүр кызмат кылып келебиз. Чакырган жерлерге, Кудай таалам насип кылган жерлерге. Мисалы, мен көбүнчө ушу той алып барып келем. Азыр заманына жараша бардыгы эле улакты дагы алып баруучу жалдап калбадыбы? Улак алып барабыз. Ошол менен эле бирге ушу улак ат менен барабыз дегенде, анан мугалимдик кесип таркалап, ушинтип элдин журттун жакшылыгына кызмат кылып келе атабыз. Анан бул эжелерим ушу чакырат, ини катары, анан музыкант катары барып колуман келишинче кызмат кылып, кол кабыш кылып келем. Анан Каракулжа жергесинде ушу түзүлгөн Шайыр апалардын дагы булдан мурундагы ушу эжелерге кызмат кылып, топторго, мырзаларга тобунабы, айымдар тобуна ушинтип кызмат кылып келе атабыз. Анан бул эжелерим менен дагы тыгыз иштешип, эже, ини, ага болуп келе атабыз. Кудай таалам насип кылса дагы көптөгөн жакшылыктарга кызмат кылабыз деген ниет, тилектер бар. Негизи эле элибизде тынчылык, жакшылык болсун, элдиге журттун майрам кут болсун. Ал эми сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик каалайлы. Ушул куттуу студияңыздарга дайым ушул ыр белектерди артынып жакшылыкка келели. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат, баракелде, мыкты калуу тилек, мыкты сөзүк болду. Эми биз кийинки сөзүбүздү Алтынбай агабызга узатабыз. Алтынбай агабызга микрофонду калтырып берели. Алтынбай ага, сиздин дагы бир топто, чыгармачылыкта бир ордуңуз аябай сонун бар десек болот. Анткени ошо шырылдак менен кол өнөткөн адамдын бир өзгөчө бир харизмасы болуш керек да. Мисалы үчүн кээде бир элдерди бир кызыктыра коюп, кээде кээ биргилерге тамаша көргөзө коюп, негизи шырылдакты деги эле бул чыгармачылыкка болгон кадамдар кантип башталды, кантип бул чөйрөгө келип калдыңыз? Биринчиден эл журт камачылык каалайбыз, куттуу студияда отурабыз сиздердин. Эмне дейбиз, бул чындыгында эми Алла таала ушул ата кылган экен, ушул бул эми шылдыракты биз деле ошол өзү негизи кызыгым талантым ушу 7-чи класстан баштап ойгоно баштады да. Ошо 7-чи класстан баштап эле мектептерде жанагындай бал маскарад уюштурулуп калат эле, кружок уюштуруп калганда ал жакка катыша калчу элем, райондук баягындай көркөм жетекчи, баягы көркөм немелерди өнөрүнө кызыгым артып, кийин мына 10-ду бүткөндөн кийин дагы армиядан келгенден кийин 81-жылы армиядан келдим. Өзүбүздүн Ылай талаада баягы өзүнчө эме бар эле, маданият үйүн, маданият үйүндө баягындай
чогулушуп, ырдап, ал мезгилдерде агитпоез жүрчү, агитпоез менен саан чойчуларга барып, концерт коюп келет элек. 6 айлык деп коет илгери. 6 айлыктарга барып, агитпоездер менен барып, ошол жерлерге барып, концерт коюп, мына жанында отурат Үсөн, ушул дагы көп кыз жигиттер бар эле, алар турмушка аттанды, өз турмушунун ордун табышты. Чындыгында мен өзүмчө сыймыктанам, мына шайыр эжелерге, карындаштарга, жеңелерге, инилерге аралашканман, Султан иниме дагы аралашып атабыз 1-2 жылдан бери, Кудай кааласа. Ушуларга катышканыма деле 4-5 жылдын жүзү болду. Мына ушулар менен каерде болсо шылдырагым көтөрүп алып ойноп берип, өзүмчө баягы кызыгым артып, кел деген жерге барып, ушундай райондук масштабта, кароо сынактарда Кудай кааласа жеңүүчүлөрдөн болдук. Областтык масштабта мына эжекелер айтып өтөт азыр. КТРга барышты, Элтирге барып келдик, былтыр күзүндө бардык, жаңы жылдын алдында. Ошентип ушуларды ээрчип, каерде болсун чакырса барам, ушулар менен шылдырак ойношуп, ушулар менен ырдашып, шаңга өлөйт. Шаңга өлөп, алым жетишинче ушуларды ээрчип жүрөм. Элдин кызматында болуп. Булар сиз ээрчип жүрөсүзбү? Мен ээрчип жүрөм да, булар чакырса барам. Анан сөзүм акырында эмне дейм, силердин да студияңарга куттуу студияңарда турабыз. Студияңар мындан да чоңоюп, жамаатыңарга тынчылык, аманчылык каалайм, элге, журтка кызмат кылгыла. Эл журт аман болсун, эл ичинде өзүбүз аман болойлу, ар дайым бүтүн болгула. Жаркыраган студияңар мындан да жогорулап, мындан да бийиктикке алга жүрө бергиле. Жакшылыктарды каалайм. Кирип келе жаткан Нооруз майрамында бийик ийгиликтер жарата бергиле. Бардыгыбыздын Нооруз майрамыбыз менен куттуктайм. Рахмат, бара келди. Эми сөз куру болбосун, дал ушул жерден биз Алтынбай агабыздан чыгарма сурана алайын, көрүүчүлөрүбүзгө жалпы майрамга карата бир сонун чыгарма система белек болсун анда. Майрамга карата белегибиз болсун. Жеңишбек Шамшиев агабыздын кечирип кой деген оонуна жазылгандарыбыз бар. Келиңиз. Ай, бара келди. Мыкты сонун аткаруу болду. Эми мырзалардын катары менен кезектеги суроону утурулай. Биз Үсөн агабызга өтөлү. Үсөн ага, сиздин чыгармачылык, ырчылыкка болгон шыгыңыз, тегеси сахна болгон кадамыңыз, ушул боюнча бир чекече токтолуп кетсеңиз. Ассалам алейкум, кыргыз калкым.
кирип келген Норуз майрамыңыздар менен жер жарылып чөп чыккан, желин айрылып сүт чыккан, жаздын жыты жыттанган Норуз майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге дагы ушул Ош телевидениясынын жамааты Норуз майрамыңар кут болсун. Ар дайым ушундай майрамдык берүүлөрдү үзбөй берергиле. Силерге дагы ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Эми мен негизгисин айтып кетсем, ушул жерде отургандар эжекелерим, эжелерим, классташтарым, агаларым бардыгы. Мен өзү кенедейинен эле мектепте окуп жүргөндө кичинекейимен ошо кароолорго катышып, болбосо деле баары ырдап, ошентип жүрүп, ошого кичине кызыгып, анткени ошо үй бүлөдө ошо атам кичине комуз чертип, ошого кызыгып калган баягы неме ойгонгондой болуп, ошентип жүрүп чоңоюп, анан ошо насип экен. Жылдар өткөндөн кийин ошо Ылайталадагы Ылайтала айылдык маданият үйүнүнүн башчысы болуп бир 5-6 жылда иштеп калдым. Ошол мезгилдеги биздин эжекелер ырдап жүргөн, сурулуп чыккан, баягы сурулуп чыгып тобунан дегендей, ошол эжекелер бардыгы агаларым, агам айткандай биз кичинебизден ошентип эле каерде чөптө болсо чөпкө кароо неме болуп ырдап жүргөнбүз. Аябай эми эң негизгиси биз мына ушул жердеги мен баса белгилеп айтып кетерим, ушул жерде отурган эжелериме аябай сыймыктанам да. Мен өзүм Ошто турам. Эжелер Ылайталада Каракулжага келип, ошол жерден Султан келип, Байкем келип, бардыгы ошол жерден репетиция кылышат. Көрдүңбү ушунчалык өздөрүнүн ошо немесине жоопкерчилигин аябай баягындай басым жасап. Сыймыктаныш керек мындай эжелер менен. Иштериңиздерде ийгилик болсун, ар дайым ошондой боюнча жүрө бериңиздер. Анан эми Ылайтала боюнча кичине айта кетсем, неме биздин Ылайталада дагы аябай чыгармачыл адамдар көп. Жазуучулар, акындар, оончулар, ошондой анан Кыргыз Республикасы, Кыргыз эл акыны Маркабай Аматов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери жазуучу акындар Төлөгөн Мамиев, Карымшак Ташбаев агайларыбыз, ошолор менен сыймыктанабыз. Обончу жана аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Болот Токтобаев инибиз. Анан маданияттын мыктысы, обончу аткаруучу, эми азыр элге Ош областына аябай эле белгилүү болуп калды, Алишер Тотаев. Анан комуз боюнча аябай ошо област боюнча мен оюмча биз ар ким өзүнө тартат, бизде биринчи деп эле билебиз, ошол Жаңыл Атабаева. Билесиң, ушулар менен сыймыктанабыз. Биздин ушул эжекелер ушулардан билим алышып, ушулардан үйрөнүп, ошолор өсүп чыгып атышат. Сенин да ишиңе рахмат, Баястан. Рахмат. Эми кийинки сөздү мен Гүлсүн эжекеме узаткым келип атат. Гүлсүн эжеке, бул топко качан келдиңиз? Бул топко ушу келгенибизге 5 жыл болуп калды. Башынан баштап эле чогулуп Башынан баштап эле аралашып. Канча адам аралашты? Канча адам кетти? Канчасы келди? Баарыбыз эле толук элебиз. Кеткендер жок. Кетирбей окшойсуздар анда. Жакшы ынтымактуу. Кеткени жок. Демек, сизде эмне кармап турат? Мен эми ушу шайыр апалардын ынтымакчылыгы, ушу чыгармачылыкта бирге чогуу жүргөнүбүз. Ошол нерсе да кызыктуу. Булар менен ырдаган жагат. Ооба. Анда сизден бир жеке номер сураналы, Гүлсүн эжебизден, буюрса жалпы көрүүчүлөрүбүзгө. Кеттик анда. Эл алдында келет ырдаган.
келдим. Агаларыбызда мыкты суроо менен мыкты сонун аткаруу болду. Кийинки суроо бизден ошол Сурмаш эжекеме узаткым келип атат. Сурмаш эжеке, негизинен айтканда ушул чыгармачылыктагы инсандар, ушу шайыр апалар, сиздердин топ канча убакта бир чогулуп, даярданып, репетиция кылып, шер жазып ырдап турасыздар? Биз эми бардыгыңыздарды ушу кыргыз эли телевизор көрүп аткандар, ушул жерде отургандар бардыгыбыз ушу жакшы күндүн күбөсү болуп отурабыз. Мына жыл тогошуу мезгили, Нооруз майрамы мына кирип келди. Биз ушул 2017 жыл апрелде уюшканбыз. Ошонон бери ушу бирге келе жатабыз. Окуп жүргөн мезгилде мындай баягы кыргызча сөз менен айтканда чымындар бар эле. Ошолор эле кайра чогулуп алдык. Кудай кааласа деп. Анан эми ошо эл эмне иш жасаса ошону биз да жасаганга аракет кылып, ушу топтошуп жүрөбүз. Кудайым ынтымакчылык берип, биздин да ишибиздин ийгилиги болсун. Биз буга чейин көптөгөн жерлерге барып жүргөнбүз. Дагы деле баргыбыз келет. Эми жашоо деген ушундай нерсе экен, өзүң үчүн жашаганга аракет кылган. Ошол иштеген ишиңерге, ошол Ош ТВ телевидениесинен жалпы коллектив жамаатына узун өмүрүңөрдү каалайм балам, ден соолугуңарды каалайм. Ушул жерге канча жакшы санаган адамдар келип кетип жүрө беришине мен тилектешмин балам. Рахмат, бар болуңуз. Эми биз акырындап мындай генералдарга карап баратабыз, сурообуз атканга. Тагыраак айтканда дал ошол топто дагы биздин апаларыбыз олтурган учуруп. Кийинки суроо менен Айша эжекеме узаткым келип атат. Айша эже, ошол чыгармачылык топко качан аралаштыңыз жана өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз качан башталды? Мен негизинен бала кезимде эле ырдачумун. Ырысбай Абдыкадыровдун айлынан болом. Мен агам болот. Мектепте жүргөндө эле ырдап, кароо сынактарга катышып, биринчиликти алып, кийин ошол райондо эле турмушка чыгып ошол жерде жашап калдым. Ондо деле катышып жүрчүмүн. Анан ошол Ылай Тала айыл өкмөтүндө шайыр апалар жаңыдан уюшулганда эле мен да кошулгам. Кошулуп, ушундай жакшы иш-чараларга катышып жүрөбүз. Биздин апалар бардык жагынан жакшы, шайыр апалар өзүбүзгө атыбызга жараша жакшы. Айша эже, сизди ким сунуштады же? Өзүңүз бардыңыз ушул топко мен кошулайын, мен да кошкула депчи бирөө сунуштадыбы? Кел чогурдайсыз. Мени негизи жолдошум кошкон да. Сен жакшы ырдайсың, кошулуп алсаң, өзүнүн айылынан да ошо Ылай Тала айыл өкмөтүнөн. Өзүм центрде турабыз. Анан ушул жакка барып кошул деп өзү алып барып кошкон. Кандай сонун күбөңүз бар экен. Өзү колдоп сизди коштоп турса, чыгармачылыгыңыз ар дайым сыйлап сизди, демек ырдап турат турбайбы? Бара келдим. Эми сиздерден жалпыңыздардан попури чыгарма, анда кезекти дал ушул попуриге сунабыз. Жалпы көрүүчүбүзгө биздин коноктордон сонун чыгарма болсун анда. Шайыр эжелерден, мисалдан ушул кыргыздын жакындууларынан курама болсун, Кеттик анда. Жайган койдон бошо
ошобой қалың көрі сүйгө бермегин. Көйнөкчөн болуп ысыкта, ой жайып жашыл тумшукта, аралап шибер гүлдөрүн агырда жүрсөм кызыктан аралап шибер гүлдөрүн агырда жүрсөм кызыктан Тектирген чыккан будайдын теңселтип шамалыр кайдын теңдикти да ушул заманда тен туштара ойноп жыргайдын теңдикти да ушул заманда тен туштара Азаматсыздар, мыкты сонун, мынакей азыркы тил менен айтканда попория, кыргызча айтсак ырлардын топтому сонун аткары болду. Айша эжемди жолдошу ушул топко кошкон экен. Эми суроо, Чипара эже сизди ким кошту? Микрофонду алып, бул топко кантип келип калдыңыз? Мен деле жолдошум кошкон. Мен 19-жылы кошулгам ошо март айларында. Мен кокусунан эле бир иш-чарага болуп чогулуш болуп калды эле. Анан ошол жерден чакырып барып, классташым бар эле. Ошо классташым чыгырда деген ыңырдап эле анан жагып калдым окшойт, ошо кошуп. Ошондо ырдап келдим. Анан жолдошум кошула бер деп макул болду, анан кийин кошулуп ырдап калдым. Молодец, Азамат. Сиздин чыгармачылыгыңыз бирок мындай өз алдынча эле, өзүңүз эле бул тарапта окуган эмес, билим алган эмес, сиз өзүңүздүн кызыгыңыз менен ырдап кеттиңиз. Өзүмдүн кызыгым менен деле мени ойлодуңуз беле ушул убакка келип ырчы болуп кетем? Не дейсиң? Бул убакка келип ырчы болуп кетем деп ойлодуңуз беле же ойлодуңуз беле? Жок, ойлогон деле эмесмин, бирок мен өзүм кызыгым бар эле ырдаганга, ар кандай жерде мындай отуруштар дайым ошондой немелерди ырдачу элем. Баары жактырышчу ошо. Азыркы мезгилде чыгармачылыгыңызды демек жолдошуңуз да колдоп, өзүңүзгө дагы жагат турбайбы учурда? Азамат, андан кийинки сөздү биз Ырыспой эжекеге узаталы. Кызык, Ырыспой эже экөөнүн тең күбөлөр алып келиптир. Сизди ким алып келди болду экен эми? Бизде деле ошо жолдош колдоду, балдарым колдорду. Кудай берипти го баарыңыздарга, Мен мугалим болуп иштеп жүргөм 45 жыл. Мектепте мындай кароо сынактарда биздин Ылайтара мектебинде Улуубакта Карл Маркс мектеби эле, азыр Арыкбай Осмонов мектеби. Райондо биз Карл Маркс мектеби дегенде спорттон, маданияттан биз биринчиликти эч убакта күчтүү эмес болчубуз. Ошол себептен биз мен деле ошол кароо сынактарда ырдап жүрүп, ошол жерде жүрүп, анан кийин нар жактан көргөнгө болсок чыга берет экен. Ким тартты сизди буяка? Бул жака ким алып келди? Бул жака мен өзүм эле катыштым. Жолдошум макул болду. Баары сен үйдө отура албайсың, эми пенсияга чыктың. Бар эми. Ырда. Балдар колдоп берди. Кудай жалга, анан ошо 17-жылы уюшулганда эле ошо баштан эле баргам. Эми топтун жетекчисине суроо болсун. Бул топту негиздөө же болбосо бул топту түзүү деген план кантип башталды? Жана кандай ой келди Шайыр апаларды түзөлү деп? Ким инициатива көтөрдү бул идеяны? Менин өзү кесибим мугалим да. Иштеп жүрүп пенсияга чыктык. Пенсияга чыкканда эми үйдө отурасың да. Анан досторум, кыздар, Шайыр апалар тобун түзүп атат башка райондордо. Биз деле түзбөйлүбү деген сөздөр жүрүп калды.
Анан макул анда кыздар аракет кылып көрөлү деп топтолуп, анан бирибиздин пээлибиз бирибизге туура келип, бир пикирде болуп эле анан топтолуп калдык кыскасы. Бирибиздин сөзүбүздү бирибиз угабыз, ынтымакпыз аябай. Айына бир жолу, айына 2 жолдан чогулуп турабыз. Телефон аркылуу сүйлөшүп турабыз. Анан баарыбыздын шартыбыз бар. Анан ушинтип сиздерде жакшылык болгон болсо, баарыңыздар ошол жерде кызматта маанай көтөрүп. Эми бизде кезек Айша эжекебизге келип турат, номер аткаруу боюнча. Анда Айша эжекебизден бир жалпы көрүүчүлөрүбүзгө чыгарма болсун анда. Баягы Кадыровдун сагындым туулган жер сени. Кана жакшы болот эжеке, келиңиз анда. Азаматсыз, мыкты сонун аткаруу болду. Эми мен апаларыбыздын арасынан ошо төш белгилери менен отургандарды дагы байкап турам, көрүп турам. Бул сыйлыктар боюнча кимиңиздер токтолуп айтып өтүп кетесиздер? Кимиңиздер айтып бересиздер? Төш белгилери боюнча сыйлыктар, баатыр энелерибиз боюнча, апаларыбыз боюнча. Демек, эчеке келиңиз. Мен почти 10 балам бар. Бардығы үйлөнүп жайланган. 10 бала. Ошон үчүн баатыр эне төш белгисин ошондо алганбыз. Андан кийин ошо мектепте иштеген үчүн үлгүлүү мугалим дегенди, үлгүлүү айым, ошолорду алып. Ушундай. Негизинен баатыр эне деген статусун алган канча, тууңуздарда канчадан бар ошондо? Бизде бир эле мен. Канча 5 баладан артышкандан кийин баатыр эне? 7 бала. 10 бала.
5 балада ардактуу эне деп берилип атат. Аха. Анан Ардактуу 7 энелер да бар. баладан кийин батыр эне деп берилип атат. Сага батыр эне. Көрдүңүздөр урматтуу теле көрүүчүлөр, 10 баланы жарык дүйнөгө алып келип, мына эми эс алып өз үчүн убакыт арнап, буюрса чыгармаларын эли журтка арнап келе жаткан ушундай апаларыбыз бар. Асаматсыздар. Анан эми кийинки суроо мындай болсун, сиздердин араңыздарда ушу ырчылык менен эле эмес, балким колун өрт жаатынан дагы бир эл билбеген өзүңүздөрдүн кесип ээлери болушуңуздар мүмкүн. Да кандай таланттар бар сиздерде? Биз билбеген. Ырчылыктан башка. Кеңешип туруп бирөөңүздөр жооптосоңуздар болот. Чебер, ар түрлүү. Эми ар кандай эле иштер колдон келет. Эми чеберчилик кылабыз, ырдайбыз, комуз ойнойбуз. Ошо. Баардык эле шырдак жасаганбыз. Инструмент ойногон апалар да бар араңыздарда. Ооба, комуз ойнойм. Буларды көбүнчө сиздерге ким үйрөтөт? Атамдан калган өнөр да. Атам комузда ойнойт эле. Атам ошо 40 жыл мектепте мугалим болуп иштеген, бул эжекелер менен кесиптеш болуп, ошол комуз чертет эле. Анан кароо сынактарга катышып, тактекелерди чертип, ырдап берип, ошодон калган өнөр да. Биздин да тактекеси бар эле ала келген. Калды. Негизи бул комуз кимге караштуу ошондо? Караштуу. Сиз ойнойсуз, колдо ойнотосуз комузда. Комуздан башка дагы инструмент барбы же ушул жалгыз эле ушул? Жок, азырынча ошо комуз эле. Азаматсыз. Буюрса алдыда да кайтып келебиз комузга, ага чейин биздин кезектеги дагы бир сонун эжекелерибизге ырдоо үчүн кезекти суналып. Бизде эми ким ырдайт? Жыпар эжекебизге келди окшойт кезек. Курбулар деген бир жагымыз. Аха, кеттик. Жалпы достор үчүн арналат. Карата ошо курбулар деген ырдап берейин. Келиңиз. Geçen yolu жазар жайлап күздөр келди. Кыргырлардан апакай кырлар кетти. Бир сезим уюп бара жүрөгүмө. Курбулар келдиңер биринен жаштык кайда кетти. Аюшулу тудай туну каттыкта, азаздан алыстады жаңылыкта. Бир сезим уюп бара жүрөгүмө. Курбулар башталган жаңы гана сагынышта. Şimdi bulguldardın jak gündörü, Börüktürdün küylügön ak güldörü. Külkülör bir gezdegi cırgak küylügön. Kurbular kayda gitti kördüңөрдү. Kurbular kayda gitti kördüңөрdү. Ayttılaçı kayda gitti kördüңөрdү. Бара келди, азаматсыздар. Мыкты, сонун. Анаган нерсеге даярданган сыяктуу. Сиз комуз менен ырдайсызбы негизи ырдаганда? Жок, кошо да. Экөө чогуу даярданып. Ага чейин мен дагы бир суроо узаткым келип атат да. Жана жалпы апаларыбыздан айтты да көпчүлүгү жолдошторубуз макул болду. Жада калса мен жолдошторум алып барды бул топко кошту депчи.
Сіздерге деле видеоны рұқсат беришти? Biz özümüz kiçinekeyimizden ile şurada bolup jursam olur. Ошону билип туруп турмушка чыккан эмес. Олардан сураганда жокпуз. Үчөөңүз тең мурун деле үйлөнгөнчө эле бар да бурду. Мектептен эле баштатпайбызбы мектептен? Өздөрү ушу бизди да чындыгында Көрүп туруп, жолдоштор уруксат бергенде барып кошулгула шешемин бар экен. Барып кошулуур да өнөрүңү чыгар деп өздөрү ушу бизге барып саалашып, бизди кошуп барып. Денеси, эчелер менен жүргөндө баягындай келбейсиңби деген нерселер болбойбу сиздерде? Баястан мына 2 күн мурун Карагулжада даярдалып атышкан экен, ошол жерде жеңем чорный кассада отурган экен, жакшы отургула деп калып айтып чыгып кетти. Жакшы, таштадым деп. Жашынан мына башынан болгон. Бара келди. Эжекелерибиз болсо, жалаң абжелерибиз, жеңелерибиз. Эжекелерибиз, жеңелерибиз. Мына ошо шылдак тарткан, бул балдар, мына кыздар. Окуткан да бизди. Сиздин окуучуларыңыз. Окуучуларыбыз да анан эжекесине Сиздер барыңыздар эле. Бири-бириңиздерге байланышыңыздар бар турбайсыздар. Тамаша иретинде айтып атам, сиз күлүп жылмайып отуруңуздар деп. Эми кезекти сонун кайга берели. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир сонун чыгарма мырзалардын атынан жаңыратында. Hareket kılırsın derdi, aytayın desem bir deme. Negedir günün çaltanat, çırsek da dayım bir geldi, bir geldi. Negedir günün çaltanat, çırsek da dayım bir geldi, bir geldi. Uçukta suyan neneni, uşinti kıynay vereni. Usun de balım tatırı, uğuzçu bir söz degeni, degeni. Uğuzçu gözüm duyarlay, uğuzçu bir söz degeni, degeni. Usun de balım tatırı, uğuzçu bir söz degeni, degeni. Мыкты аткаруу болду, ыраазычылык билдирели. Эми мен кийинки суроону ырыспу эжекебизге узаткым келип атат. Бул жерде агаларыбыздын да көпчүлүктүн эжекесибизден баатыр энебизге узаткым келип атат. Микрофонду эжекеме мүмкүн болсо жеткирүүгө аракет кылалы. Микрофонду узатып коелу эжекебизге. Эжеке, сиздин жакшынакай эле атыңыз бар экен. Эмнеге сизди Нина дешет? Мени өзү төрөлгөндө Рыспы деп эле, ырыстуу кыз болсун деп эле Рыспы коюшкан экен атымычы. Анан кийин Нина деген орус катын төрөтсү эле ошол ушундай Нинадай болсун дешип эле Рыспы атын бөлүктө калып эле анан кийин Нина болуп эле жатып калдым. Ал тууралуу пенсияга чыкканда да Нина менен соттошуп жүрүп анан кийин пенсияга чыккан балам. Негизи ырыспу десе ал жок деп коюп тура берсеңиз керек, э? Нина дегенге көнүп калдыңызбы? Нина дегенге көнүп калган экен. Кийин Рыспы дегенге эч ким Рыспы деп айткан эмес эле. Ал документте аныкы кетип элечи. Документте Рыспы. Анан баягы мектепте журнал толтурганда табелдерде бүт эле Орманова Нина болуп, Орманова Нина болуп кете бериптир да. Анан пенсия чыгардан муну неме кылганда ошондо чыкпады анан меш-меш. Эки адам болуп чыктыңыздар. Анан Рыспы болуп калдым кийин. Кийин анан документалдуу түрдө Рыспы болуп калдыңыз. Көбүрөөк бирок Нинаде ошол тасмадан, кино тасмадан сиздердин жаштык куракка ошол кинолор туура келсе керек. Ошонун улам коюлуп калганбы же?
Биздин жаш кезибиздебиз кийинчерээк эле чыкты ал Нина деген эме. Сиздерде башка Нина болчу? Нина деген орус Акширка төрөткөн экен. Ошо мезгилде Нина деген орус Акширка киндиген эм да. Ошонун атына коюп алып ошентип атышпайбы. Бара келди. Сиз азыркы учурда эки атты деле айтса, демек карай бересиз. Эки ат менен эле кээде үйрөнгөндөр Нина десең дей берем. Ырыспыга көнгөндөр Ырыспы десең дей берем. Кимиси азыр көбүрөөк жакын өзүңүзгө? Өзү Нина дегенге көнүп алыптым көбүнчө. Ырыспысы бирөөнү чакырганда эле ыңгайсыз болот. Ырыспы дегенде деле дей берем, бирок ал атты эле жакшы көрөм. Кенде анда азыр сизде Ырыспы чемирдап берет дегеним жакшыбы же Нина чемирдап берет десем жакшыбы анда? Өзүңө кайсыл ат жакса, мага бул. Анда экөө биригип ырдасын, Ырыспы жана Нина ырдап берет сиздер үчүн. Келиңиздер. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бизден баатыр энебизден мыкты чыгармалысынан да. Келиңиз. Эми кайрадан кептин кезеги биздин топтун жетекчиси Ирсалет эжебизге суроо узаталы. Сиздердин топто алдыда буйруса кандай жаңылануу же болбосо алдыга койгон пландар кандай? Биздин алдыга койгон пландарыбыз көп. Кыргыздын улуттук аспаптары жөнүндө биздин айыл өкмөтүбүз Жолдош Нурбек деген окуучубуз өкмөт башчы болуп иштеп атат. Ушуга бир жакын арада сунуштадык. Кыргыздын улуттук аспаптарын алып берсе, биз фольклордук топ уюштуруп, анан дагы бир жаңыланып чыкса деген ой бар, Кудай буйруса, фольклордук топ түзөлү депчи. Анан сиздердин топтун аты Аксаң Май Шайыр апалар тобу. Азыр мырзалардын да саны көбөйүп баштаптыр сиздерде. Ушуну бир башкача кылып өзгөртөй деген мырзаларда ой жокпу? Апалардын артында жүрөбүз. Ошо деле кала берсин. Болот ошо апалар десе эле болду, биз угулабыз ошондо. Пример болду. Анан эми топко кандай адамдарды кабыл аласыздар? Мисалы үчүн өзүм мен ырдайт эле, менин үнүм жакшы эле деп сиздердин өзүңүздөрдүн айылдаштарыңыздар болсо, келсе ырдап берсе жакшы эле кабыл аласыздарбы же топ менен кадимкидей кастинг сыяктуу болуп, барыңыздар кеңешип анан кабыл аласыздарбы? Биз эми кеңешип туруп анан кабыл алабыз. Келсе, анын шарты барбы? Толук катышканга, биз даярданган кездерде, иш-чарага катыша турган мезгилдерде жолтоолук кылбай тургандай деңгээлде болсун деп кеңешип туруп, акылдашып туруп анан кийин кошобуз. Демек сиздерден өз ара баягы топтун эрежесине моюн сунуп, эрежебизге дал келе тургандарды кошобуз. Ошол кабыл алууга даярсыздар. Асамас, эми кезекти топтун жетекчисин өзүнө sunала, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир чыгарма биздин Ирсалет эжекебиздин жаңырсынан да.
Жапар Шабалдайдын жүзүңө күлкүң жарашып деген ырдап берсем. Келіңіз. Аппақ нұр оқшыл айдағы, албырып жүзің жайдары, тамыл көтетпей қалғанда, табалбай қалам ой айланды. Bilgizdim kelсе oyunda, bir de söz tapmayım orunda. Kançalık gayret bulsam da kaltırıp basat oyunda. Gözler karaşıp, yüzüme gülkün caraşıp, özü düşkünüz olur özümden kalsam oy adaşıp, özü düşkünüz olur özümden kalsam oy adaşıp, özümden kalsam oy adaşıp. Азаматсыздар, мықты сонун аткаруу болууда. Азыр буйруса алдыда сиздерден жалпы бир сонун хор чыгарма аткарасыздар. Ошол менен эфир жыйынтыкталат. Ага чейин болсо биздин агаларыбыздан бир өкүлдөн, апаларыбыздан бир өкүлдөн жалпы 21 март Ноорузга бир жакшы куттуктоо болсун. Анда агалар кимден куттуктоо угабыз? Кеңешип туралдагы кимиңиздерден? Аха, микрофонду узаталы. Демек биздин Алтынбай агабыз мырзалардын атынан куттуктайт. Жалпы кыргыз элин. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди биринчи кирип келе жаткан чыгыш элдердин 20 март Норуз майрамы менен куттуктайм. Жана өзүбүздүн ушул Карагулжа элине, Ылайтала элине, туугандарыбызга, жердештерибизге, апама, жана ага инилерге, жана сиздерге кирип келе жаткан Норуз майрамыңыздар куттуу болсун. Норуз майрам бардык элдерге жакшылыктарды, токчулуктарды, тынччылыктарды алып келсин. Ушул заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз аман болсун, ажабыбыз аман болсун. Элибиз, журтубуз аман болсун, элге журтта кызмат кылсын. Эл аман болсо өзүбүз аманбыз. Ар дайым тынччылык болсун, асмандан, жерден болуучу бөдө кырсыктардан сактасын. Элибиз дагы көбөйүшө берсин, дагы өркүндөй берсин, заманыбыз тынч болсун. Мындан да бакубат жашоону каалайм бардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Эми биздин апаларыбыздан бир өкүлдөн жалпы өлкөбүздөгү биздин мекендештерге микрофон бар. Топтун жетекчиси Ерсабат эшекебиз жалпы апаларыбыздын атынан куттуктоо айтат. Келиңиз. Улуу кыргыз эли, баарыңыздарды мына алдыбызда кирип келе жаткан Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ден соолугуңуздар чың болуп, кайгы капаны билбей, токчулукта, молчулукта жашаңыздар. Кыргыз элибиз өнүгүп өсүп, эч кандай кайгы капа эмне экенин билбейли, майрамыбыз майрамга улансын. Анан Ош телевидение каналы сиздердин ишиңиздерге чоң ийгилик, жааматыңыздар менен сак саламат болуңуздар. Ар дайым бизге окшогон шайыр апалар, чыгармачылык топтору келсе, ушуларга демөөрчүлүк кылып, аман жүрө бериңиздер. Сиздердин дагы майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.
Жакшы болот. Анда кимге микрофон керекпи? Жок, өзү жалпыңыздар чогуу келиңиздер. Бара келди, сонун аткаруу болду. Кандай кылабыз? Хорду дардайсың? Аха. Жыйынтыктайбыз, Аха. Кеттик. Хор менен баштадык, эми хор менен жыйынтыктайбыз. Апалардан чыгарма. Кеттик анда. Get
болыңыздар. Бара келді. Сіздерге жалпыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы бир жалпыңыздардын майрамыңыздар менен ар дайым Куту студиясына келип жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жандуу үнүндө мыкты чыгармаларды аткарып жүрө бериңиздер. Булдай үнүңүздөр өчпөсүн, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биздин кезектеги майрамдык чыгарылышыбыз 21 март Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн эфирибиздин соңуна келип жетти. Жалпыңыздардын бир рет майрамыңыздар менен, мен сиздер менен коштошпойм. Болгону кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Баса келе жаткан Оросо айы менен дагы жалпыңыздарды куттуктайбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.